Шинжаңдын эң ири Итхак мечитинде динге Кытай үстөмдүк кылары күмөн тудурбайт. Чатырда Кытайдын желеги желбирейт. Жерде тургандар таптаза кырынган. Мечиттин ичинде өкмөт дайындаган имам Шинжаңда сакал алып жүрүүгө тыюу салынганын четке кагууда. Bununla Yeni Cumhur kurulgandan beri Кытайдын атуулдарынын диний эркиндиги бар. Биз сакал коюуну же сакалсыз жүрүүнү да өзүбүз чечебиз. Кулпуланган бош калган үйлөр башкача баяндан кабар берет. 100 миңдеген уйгурлар, казактар жана башка мусулман азчылыктары дайынсыз жоголду. Динге берилгенин көрсөтүүгө тыюу салынды. Бул жерде ак кара болуп жазылып турат. Бул айылда жашаган кишилерге айрым диний аракеттерге тыюу салынганы айтылган. 10 пунктта ачык эле айтылып жатат. Жаш кишилердин сакал коюшуна уруксат эмес. Ошондой эле бүткүл аймак боюнча мечиттер жок кылынууда. Соңку 2 жылда шаарлар менен айылдардагы мурда спутниктен даана көрүнгөн диний мекемелер жок кылынып, азыр бош эле жерлер көрүнүп калды. Кытайдын жүйөсү Шинжаңдагы жикчил күчтөрдүн кесепеттерин ачык көрсөткөн бул көргөзмөдөн келтирилген. Кытай өзү мусулмандар үчүн мектеп деп атап жаткан кайтаруу мекемесине бизди киргизип, ал жүргүзгөн саясат негиздүү экенине ынандырабыз деп үмүттөнөт. Бул Керия шаарындагы Айтика мечитинин кире беришиндеги имарат. Аны 2017 жылдын соңунда бүтүн турганын көрүүгө болот. Азыр болсо ал жок. Тегерегинде коммерциялык имараттар пайда болгон. Биз келгенде имараттын ордунда курулуш аспаптары туруп, иш уланып жаткан экен. Коңшу жайгашкан уйгур кварталдары да жок кылынууда. 2 жыл мурунку бул сүрөттөрдө эски үйлөр көрүнүп турат. Андан бир нече ай өткөндөн кийинки сүрөттөрдө алар да жок кылынган. Мына бул бош жер азыркы Кытайдагы 2 негизги түркүктү айкын көрсөтүп турат. Булар саясий туруктуулук жана экономикалык өнүгүү. Бул аймактар абдан жарды болгону талашсыз. Бирок аларды түрттүрүп салып, жашаган элдин динин жокко чыгарып, 100 миңдеп кайра окутууга жөнөтүп, бүтүндөй тарых менен маданиятты өчүрүп жатышабы? 2015 жылы Итхак мечитине топурап келип жаткан кишилерди тарткан элек. Андан бери 4 жыл өтүп, эми намазга келгендердин саны мындай өзгөрдү. Улгайган бир нече киши тым-тырс отурушат. Биз көрүп чыккан чындык Кытай бул аймакта исламды жок кылганын далилдеп жатабы? biz mescit işiге adamni чикет демейmiz. Мындан бир нече жыл мурун көп киши келип турганы чын. Бирок азыр өкмөт жумуш орундарын түзүп жатат. Кишилер акча табуу менен алек болуп, мечитке көп келбейт. Andikin xalqlarning turmushini namara. Мындан бир аз мурдарак эле бул жер кайнап турган чордон болчу. Эми дээрлик эч ким калган жок.